Biz erteң коомго аралашканда коомдогу ошол жаман күнөөлөрдү, көйгөйлөрдү тосуп кайтарышыбыз керек. Кээде бүгүн мына биздин муфтиятыбыздагы башка да кызычуулар эртең бул маселелерди айтып атканым, бир тууган катары, силерден жанагы бир кадам алдыда жүргөн адам катары заман мүнтүп турбайт. Бир учурда жок элек бул алам, бар эле бул аламда илим окулду, башка болду. Мына силерге бул дүйнөгө келгениңер 15 жыл, 16 жыл эми болду. 15-16 жылда уже силер Кыргызстандагы көрүнүктүү аалымдардын шагирти болуп астында отурасыңар. Демек дагы 5 жылдан кийин мына ошол көрүнүктүү аалымдардын ордуна отуруп, сабак айта турган, элге вааз этип, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара турган инсандардын ордуна ээлейсиңер. Мен айтайын дегеним, биз чындыгында жакшы өрнөк, жакшы үлгү болушубуз керек мусулман катары. Биз кийимибиз менен болсун, жүрүм турумубуз менен болсун, сүйлөгөн сөзүбүз менен, үй бүлөгө кылган мамилебиз менен болсун, эртең бала тарбиялайсыңар, аял тарбиялайсыңар, бардык нерседе. Ага чейин барган жерде азыр силерге эми полиэтингадда минбар ачык. Бардык жерде силерде эртең мына каникулга тарайсыңар 15 күндөн кийин, карака келди деп айылдын имамчылыкка чыгарат, 5 мүнөт сөз берет. Ошол нерседе чындыгында сүйтэй болуп, таза болуп сүйлөгөн көпчүлүгүбүздүн колубуздан келет. Бирок сүйлөп коюп чыккандан кийин жана кылган иштерибиз ошо сүйлөгөн сөзүбүзгө карама каршы келбеш керек. Бардыгыңар жаттадыңар. Кабура мактан индаллахи ан тaqulu ма ла тафалун. Эң Кудайдын астындагы чоң күнөө өзүңөр аткарбаган, өзүңөр кылбаган нерсени коомчулукка не кылганыңар? Айтканыңар. О, ыйман келтиргендер, эң Кудайга жакпаган нерсе өзүңөр кылбаган нерсени айтканыңар. Биз өзүбүз кылып дагы, жашап дагы көрсөтүп үлгү болушубуз керек. Адамдарга, мусулмандарга чыныгы мусулманчылык сыпатты үйрөтүшүбүз керек. Чындыгында бүгүн адамдар уга берип тажады. Интернетте асаң Чубак ажы сүйлөп атат, Абшүкүр ажы сүйлөп атат, башкасы сүйлөп атат, сабактар башкалар толтура. Мусулман кандай болуш керек деп жазсаң, Садыбак Астамыла дагы айткан, Шумкар дагы айткан, Башимати Ташмати баары айткан. Бирок ошол мусулман көчөдө жок чыксаңчы, мусулман моундай болуш керек эле депчи. Моундай болуп жашаш керек, мен жашап атам деген мусулмандар тилекке каршы аз. Ошондуктан мен айтайын дегеним, биз жашап көрсөтө турган учурга келдик. Азирети Умар айткандай, куну дуатан ва антум самит, силер дудук сүйлөбөгөн дааватчы болгула дейт. Кантип сүйлөбөгөн дааватчы болосуң? Жашап көрсөтөсүң. Ошондуктан айтайын, адамдарды пайдалуулукка, ынтымакка, биримдикке чакыралы. Эгер колубуздан келбесе, адамдарга пайда бериш колубуздан келбесе, дагы баса белгилеп айтам, зыяныбызды бербейли. Коомчулук сени менен менден турат. Сен экөөбүз пайда берген болсок, эки пайда берген адам саны көбөйтөт. Эгер сен экөөбүз зыян бербесек, дагы ошол чоң салымыбыз эки адам зыян бербей койгон болот. Сен экөөбүз сөгүнбөсөк, коомчулукта эки сөгүнбөгөн адам пайда болот. Сен экөөбүз алдабасак, коомчулукта эки алдабаган адам болот. Сен экөөбүз жана пайгамбар хадисте айткандай, бирөөдү басынтпасак, коомчулукта бирөөдү басынтпаган эки адам пайда болот. Ошондуктан пайдабыз тийсин, пайдабыз тийбесе, зыяныбыз тийбесин. Ошол биздин коомчулукка кошкон салымыбыз болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман ким десе, намаз окуган, закат берген, ораза туткан дебестен, балким ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисани ва яди. Мусулман деген тилинен, колунан бирөө зыян чекпесе, мына ошол чыныгы мусулман дейт. Ал эми эң жаман мусулман өзүнө окшогон бирөөдү басынткан деп, мына азыркы хадистен өттүк. Жараткан Аллах Таала иншалла адеп ахлагыбыз менен, курк мүнөзүбүз менен башкаларга өрнөк болгонду, үлгү болгонду насип кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең кыяматта таразадагы эң оор сооп бул жакшы адеп ахлак дейт. Адеп ахлактан өткөн оор сооп жок экен. Кыяматта сооп таразага койгондо эң жакшы нерсе экен? Жакшы адеп ахлак, жаман кылык жооруктан арылуу. Тилекке каршы биздин коомчулук деген менен коомчулукту оңдой турган силердин дагы кээ бир ошол жанагындай бир терс көрүнүш башкалар бар, бирок акырындык менен Кудайым буйрса бардык ордуна келиш керек. Мен силерге бир тууганыңар катары, устазыңар катары, агаңар катары айтам, мына ошол колдон келишинче биз өзгөргөнгө, оңолгонго аракет кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла хасада илля фиснатайн, эки нерседе гана хасад кылса, көрө албастык кылса болот дейт. Ал мына ошол Аллах Таала байлык берген, рожулун атахуллаху малан файунфику ана алайли ва атрафана. Ал адам ошол байлыгын түн күн бейбечарага сарптайт дейт. Экинчиси, Аллахтын китебин жаттаган силерге окшогондор түн күн ошол Куранга амал кылып жашайт. Окуп коюп, өз билген кылып жүрө бербестен, балким не кылат? Ошол Куранга амал кылат. Чындыгында мурдакы аалымдар менен биздин айырмабыз, алар аз гана сөздөн таасирленип, ыйлап Кудайга тооба кылат экен. Бирок бүгүн биз маррат сами'на
Канча жолу биз не кылдык? Сабактарды уктук, маселелерди уктук, тилекке каршы жүрөктөрүбүз кал касва таштай катып калган, авашады заржи андан дагы катуу болуп, тилекке каршы жанагы маалыматты бирдеме этип кабыл алуубуз, ошол нерселердин таасирленип өзгөрүшүбүз бир аз кыйыныраак болуп атат. Бирок бул нерсе биз үчүн болбош керек, көйгөй болбош керек. Биз чындыгы мусулман катары Аллах Таалага кайтып, колдон келишинче оңолгонго, өзгөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Чындыгында жараткан Аллах Тааланын бизден талап кылганы, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө чийбизсек, мына ушул чындыгы бизге милдет. Аллах Таала кереметтүү Куранда пайгамбарды мактаганда, я Расулалла, сен сулуусуң, красавчиксиң, фигурлусуң дебестен, балким эмне мактаган? Ва иннака ла'ала хулукин азим. Чындыгында сен эң адеп ахлактын үстүнөн жогорку адеп ахлактуусуң, улуу кулк мүнөздүн ээсисиң деп мактайт. Демек, биз эртең кыяматта, я Расулалла, мен сенин үммөтүң, эшматың, ташматың, мени шафаат кыл деп бара турган болсоң, бүгүн не кылышың керек экен? Пайгамбарга окшоп эң жакшы кулк мүнөздүү болушуң керек. Бүгүн ар кимди басынтып, шылдыңдап алып туруп, эртең барып, я Расулалла, мен сенин үммөтүңмүн десең, анда бул маселе болот. Чындыгында мына ошол Жебреил периште, о Мухаммад, эртең Забания, тозок периштелери Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин арабыздан кээ бирөөлөрдү шафаат кылам десе, тозок периштелери, о Мухаммад, муну эмне үчүн шафаат кыласың десе, бул менин үммөтүм паланча паланча дейт экен. Мен муну шафаат кылбасам болбойт дейт экен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал жанакы периште, о Мухаммад, сенден кийин бул үммөтүң моондай иштерди кылган деп туруп санай турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды периштелердин астында басынтып, уятка алып коебуз. О Мухаммад, сен билбейсиң, бул сенин үммөтүң сенден кийин моондай иштерди кылган деп, кылган иштерин кылат экен, кынтыксыз бардыгын санап берет. Ал жерде мына ошол эмне, жанакындай лет экран дейсиңерби, ошонун бардыгын чыгарып берет. Силер жана кино көрөсүңөрбү, прожектордон коюп алып, ошол кино көргөнүңөрдөй кылып, баарын жаңыртып экрандан коюп берет. Ал жердин бир күнү бул дүйнөнүн 500 жылынан да ашыгына тете кетет дейт. 10 күн сурак бере турган болсоң, демек айтайын дегеним эмнелер? Кыска өмүрдүн ичинен дагы кыска мөөнөткө медресеге келгенсиңер. Ушул жерде адеп ахлактын, кулк мүнөздүн эң жакшысын үйрөнүп, анан башкаларга үйрөтө тургандай болушубуз керек. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөткөн жана башкаларга үйрөткөн. Куранды үйрөнгөн деген аны жаттап алып барып жаттаткан эмес, балки эмне, мына ошол Айша энебиз айткандай, кана хулукул Кур'ан. Пайгамбар кандай эле десе, пайгамбардын кулк мүнөзү Кур'ан эле, тирүү жүргөн, басып жүргөн Кур'ан эле дейт. Силер дагы ошол Куранды көкүрөгүнө жата алган адам катары бул Кур'ан менен сыпатталыш керек. Чындыгында Аллах Таала инналлаха ярфау бихадал китаба акваман, бул китеп менен кээ бир коомду көтөрөт, эгер ошол коом Куранга амал кыла турган болсо, ошого баш ие турган болсо өлкөлөрүм. А бирок эгер мунун тескериси болуп, Куранды окуп туруп, жаттап туруп, таасирленбесе, аяттарына баш ийбей турган болсо, ваядау бихил ахарин, кээ бир коомду кор кылат дейт, төмөн кылат дейт. Вал Кур'ану худжатун лака ау алейк. Меселеме өткөн бул хадисте. Кур'ан сенин пайдаңа же зыяныңа эртең кыяматта күбөлүк өтөт. Өзгөчө мына Куранды жакка билгендерге, балки мына бизге окшоп араб тили окуп башка кылып, маанисин билгендерге, моундай устаздардын чечмелеп түшүндүрүп бергенден кийин Куранды окуган, билген адамдарга Кур'ан пайдасына же зыянына күбөлүк өтөт. Балким ушинтип маанисин билгенден кийин, так жаттагандан кийин, окугандан кийин дагы эгер ушул Куранга моюн сунбай турган болсок, вал Кур'ану худжатун лака ау алейк, зыяныңарга көбөлүк өтүп калуусу мүмкүн. Жараткан Аллах Таала ошону сактасын. Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу. Аллах Таала эң негизгиси бардыгыбыздын адеп ахлагыбызды, кулк мүнөзүбүздү оңдосун. Бири-бирибизди басынтпастан, бири-бирибизге мээримдүү, ырайымдуу болуп, куну ибадаллахи ихвана, Аллахтын пенделери бир тууган болуп жашагыла дейт. Чыныгы бир тууган болуп жашаганды жараткан Аллах Таала баарыбызга насип кылсын.